Муздаткыч, 3 литрлик банка жана текче. Булар пайдалуу курт кумурскаларды өндүрүүгө зарыл буюмдар. Аларды жанара айым чыгарат. Мисалы, бул банканын ичинде 100дөн көпөлөк бар. Алардын жумурткасы 2 күндө бир чогултулат. Ал ошондой эле чогултулуп алынган жумурткалар ушунун жанындагы цехте 45 күн бою кармалат. Андан кийин 45 күн тамак берип баккан соң мындай курттар пайда болот. Мындагы курт кумурскалардын экологиялык айыл чарба азыктарын өндүрүүдөгү ролу чоң. Аларды лабораториялык шартта көбөйтүп, дыйкандарга Жанара Бакирова сунуштайт. Ал 20 жыл мамлекеттик кызматта эмгектенген. Андан соң айыл чарбага жашыл технологияны жайылтууну колго алган. Учурда кол алдында 2 кыз иштейт. Алтын көз деп аталат. Мондай жашыл көпөлөк бул. Жашыл көпөлөк бул аябай өзү назик болгон менен мунун личинкасы аябай активдүү болуп эсептелет да. Себеби дегенде бул универсалдуу болот. Универсалдуу болуп 200дөн ашуун зыянкечтердин жумурткаларын, жаш личинкаларын, гусеницаларын эрте өрчүү стадияларында жеп жок кылат да. Эрте менен же кечинде пайдаланыш керек. Анан жамгыр жаагандан кийин, шүйдүрүм кеткенден кийин берсе эффективдүү болот. Өлкө калкынын жарым аялдар. Алардын бизнес менен алектениши экономиканы жакшыртууга өбөлгө болот. Бирок ишкердик кылууда айымдарда айрым маселелер бар. Анализдин негизинде финансылык каражаттарга жеткиликтүүлүк, билим жагынан жана коммуникация боюнча аянтчалардын жоктугу тоскоолдук жаратаары аныкталган. Бул чектөөлөрдү жоюу, аялдарды колдоо жана өнүктүрүү максатында кабыл алынган программада камтылган. Программа 3 багытта жасалып чыккан. Бүгүнкү күндө финансылык жеткиликтүүлүгү боюнча өзүнчө жеңилдетилген кредиттик продукт иштелип жатат. Жакынкы күндө аны сунуштайбыз. Экинчи багытынан билим берүү жагынан өзгөчө программалар сунушталып, ал боюнча ишкер айымдарга жардам берүү багытында бир топ ассоциациялар иш алып барып жатат. Үчүнчү площадкалар боюнча бул айымдардын ишкердүүлүгүн, ишмердүүлүгүн өркүндөтүү багытында атайын кеңешме түзүлмөкчү. Жакынкы күндө министрлер кабинетинин алдында. Аялдар сулуулук индустриясы, жеңил өнөр жайы, туризм тармагында көбүрөөк ишкердик кылат. Өлкөдө юридикалык жак катары катталган чакан жана орто ишканалардын 30%-ын айымдар жетектейт. Жеке ишкер катары эмгектенгендер 35% түзөт. Айымдардын экономикалык жактан активдүүлүгү көп нерсеге таасир этээрин Айнура Сагынбаева белгилейт. Оболу үй-бүлөнүн бюджети көбөйөт. Ал соңку жылдары мамлекет айым ишкерлерге көңүл буруп жатканына кубанычта. Жалпылы ишкерлердин программасын кабыл алууда ошол жерде биз көтөргөн маселелер камтылган да. Индекс женского предпринимательства деп жазылган. Ошол индекс 30 декабрда чейин иш жүзүнө ашырылып, жана биздин өлкөбүзгө жана партнерлорубузга маалымат берүүгө мажбур да. Ошондуктан мен ойлойм, эгерде бул ушуга окшогон бизге абдан керектүү инструменттерди биз иш жүзүнө ашырсак, мен ойлойм, биздин ишкер айымдардын акыбалы жана анын эл аралык индекси бир топ көтөрүлөт. Улуттук статкомдун маалыматында эмгекке жарамдуу аялдардын саны 47% түзөт. Өлкөнүн экономикасында эмгектенген ар бир 7-чи аял 35-39 жашта. Негизинен айымдар социалдык тармактарда, тейлөө, соода менен алектенишет. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.